жана залдын ортосуна суга көрчү эмес беле. Ошол жерде мен окугам да. Аталган билим уясынын окуучулары Дилара Ниязалиева менен Хадижа Шерматова быйыл 9-класста аяктап борбордук карай аттансакпы деген кыялдары бар эле. Бирок жаңысынын курсунда иштер башталганы бул ойлорунан кайтышууда. Айтымдарында пайдаланууга жаңы окуучуларга берилери убада кылынган 4 тараптуу мектептин уясынан учуп чыгууну самашат. Ушундан улам азыр айылдагы ар кайсы үйлөрдүн жана башталгыч класстардын тар бөлмөлөрүндө окушкандарына да кайыл. Азыр биздин окуп жаткан жагдайыбыз өтө эле начар. Тыгылышып, 3төн отурабыз, 2ден отурабыз. Жазганга мүмкүнчүлүк болбойт. Кээ бир учурларда окуганга да мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ошол күндөрдүн баардыгын жеңип, буюрса жаңы мектепте 11-классты бүтөбүз. Мектебибиз эски болгондуктан биз көп мындай тесттерге же экзамендерге даярданганга мындай тышкаркы класс жок болуп, такыр мүмкүнчүлүк жок болчу. Буюрса жаңы мектепте жаңы билим менен жакшы ийгиликтерди багындырып, олимпиадалардан орун алат деген ишеничтебиз. Жаштын тилегин берет эмеспи? Балким бүгүн капсуласы салынган билим уясы убада кылынган мөөнөтүндө аяктап, бүтүндөй акталыктарды кубанычка бөлөгүсү бардыр. Алгачкы аткарылган жумуштарына караганда эмгек ыргагынын жүрүшү купулга толорлук. Бүгүнкүгө 4 миллион сомдук иштер бүткөрүлгөн. Эгер каржылоосунда үзгүлтүктөр орун албаса, жалпы суммасы 82 миллион сомдук 175 орунга эсептелген мектепти 3 ай ичинде калк кызматына коюуга болот. Мындай ишенимдүүлүккө ушул объектини аяктоо милдети жүктөлгөн Сапатпром жоопкерчилиги чектелген коомунун курулуш тармагындагы мол тажрыйбасы себеп. Адатта мындай ири курулуштардын пайдалануу түптөөдө атайын шебенка пайдаланат. Бирок негедир бул объектиде кадимкиде сай жегендеги мындай кумшалдар пайдаланып жаткан экен. Мамлекеттик архитектура жана курулуш комитетинин билдиргендеге караганда мына ушул инерттик материал атайын экспертиза өткөрүлүп, курулушка жарактуу деп табылган. Жогорудагы капиталдык курулуштар учурда Нарын облусунда 24, мындан тышкары 14-үндө капиталдык ремонттор жүрүүдө жана 4 айылда таза суу түтүктөрү тартылууда. Ушул салгандардын 13 мектеп тилекке каршы курулуш материалдарына баалардын көтөрүлүшү кээ бирлериндеги аракеттердин шыдыр кетишине кедерги. Жазында 100 миллион бөлүнгөн ошо объектилерге. Былтыр бөлүнгөн суммалар да бар болчу. Каржылоо азыр мына жаңы перечинде даярдалып атат. Капиталдык курулуш боюнча, капремонттор боюнча азыр жакын арада дагы тизме чыгат, дагы объектилер кошулушу мүмкүн. Ошо менен улантабыз. Ошондой эле Нарын облусунда мектепке чейинки тарбия берүү мекемелерин курууда да жылыштар бар экендигин кошумчалайлы. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, бүгүнкү күндө 4 бала бакчанын курулуштары жүрүп, экөөсүнүн жыл аягына чейин пайдаланууга берилүүсү болжолдонууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Деми, Ак Дала району.